Чын эле жыландуугоонун этегине сарайлар салынып, мал көбөйүп, ак койдун туягы тийгенден тартып ал жердеги жылан аттуунун баары түбө орду менен жок болуп кетти. Кийин бака да жоголду. Ак кой чөптүн тамыры тургай жыландын да тукумун үзүп, туягы менен жанчып туруп жеп жиберерин кой баккандар жакасын карманып өстөрү айтып жүрүштү. Кудайдын бир жандыгын кыянаттык менен жоготконубуздун каргышы кайтып келип бизге миң кесел болуп тиерин кийин атышымдык оорулар көбөйгөндө билдик. Жылан жоголоору менен адамдарды ачкөздүк дарты каптады. 1000 жылдап жаткан жерди касып жыландарды өлтүрүп, алтындарын тартып ала баштады. Жыландын артынан бака жоголду. Бака жоголоору менен адамдагы йод жоголду. Йод жоголоору менен богок менен ооругандар көбөйүп, богок оорулары күч алды. Эне бала жыландуугоодон чий тартабыз. Энем белине орой салып чий тартат. Мен кескелдирик кубалайм. Улам бирин кармап алып, кес куйругуңду деп айласын кетирем. Ал байкуш качып кутулбасын билген соң, куйругун кесип жиберип жантылашып чийдин түбүнө кире качат. Соймоңдоп кала берген куйругун көпкө тиктейм. Капыстан чакчыгай конот. Мейлеп таш менен урам. Тийбейт. Булуттарды карайм. Эне карач тетиги булуттарды. Чоңу сак окшош экен. Аны ээрчип бараткан кичинекейи мак окшош экен. Алар да чий тартканы баратат окшойт дейм. Тантаңдабачы алдыңа кетейин дейт. Көптөрдүн оозунан чакчыгай деген ниети жаман чымчык болот. Адамдардын өлүмүн тилейт. Үстү түшүп калган бейиттерге барып өлгөн кишинин баш сөөгүнө жумурткалап уя салат деген сөздөрдү көп угам. Ошондон тартып чакчыгай көрсөм эле таш калып жатып калам. Бирок бейиттерден чыгып калган адамдын баш сөөгүн көргөн менен ага уя салган чакчыгайды көргөн жокмун. Бир да чакчыгайды таш менен уруп өлтүрө албай койдум. Ошентип чий тартып келебиз. Ап келген чийибиз дубалда жөлөнүп турат. Кургагандан соң кабыгын аарчып, жүчтөдөй кылып тазалап чыгабыз. Энем шакар самын жасаганы алабатанын гүлүнө эчкинин майын кошуп кайнатып олтурат. Жумасына бир жолу көбүртүп жабыртып, башын такай ушул өзү жасап алган өңү кара шакар самын менен жууп. Башына суу куюп берейин десем такыр болбойт. Өзүм эле жууп алам, мээнетиң алайын деп. Мен бирөө куюп бермейин, башымды өзүм жууя албайм. Жакында белгисиз жараат каптап кеткен баласынын денесин доктурдан айыктыра албай азабын тарткан келин айылга барып, араң дегенде шакар самын таап киринтип жүрүп, таптаза айыктырып алганын угуп, кенедейимде энем мени так ошол чөптүн гүлүнөн жасалган шакар самын менен киринтип чоңойтконун эстедим. Ара чолодо жанына караан кылып алып, сарайдын ичиндеги көңдү чаркаптайт. Бир жума мурда чаркапталып, кургап калгандарын бастырманын алдына ташып диябыз. Көң биздики эмес, чабандыкы. Эне эмне үчүн өзүнүн көңүн өстөрү чаркаптабай бизге чаркаптатат? Алар жайлоодо болсо сен экөөбүздөн бөлөк ким чаркаптамак эле анан? Биз эмне алардын малайы белек? Балам, антчы эмес. Бекер олтурганча бекер иште деген кеп бар. Кышында экөөбүзгө ким көң бермек эле дейт. Кийин биз кыштакка көчүп барганда чын эле ошол сарайдан биртке көң алабыз. Аны чийне менен жестен тартып берет. Азыр ойлосом ошондогу чийлерди деле энем ошол чабандын бизди убактылуу кийрип кеткен тамынын акысы үчүн деп согуп берип жүргөн окшойт. А болбосо чийди, кийисти буюм кылып урунгудай бизде же боз үй болбосо, же жайлообуз болбосо эмне кылмак элек? Таш оюнчуктарым менен кечки кайыңдыдан тынбай карагай тартып, энем экөөбүзгө там салып ойнойм. Тамымдын дубалдары уйдун каткан жампасы, үстүн жапкан карагайларым куурайлар, жанындагы койдун коргоолу энем, козунун коргоолу мен. Эне карачы, бизге да Абдыралы атаныкындай там салып койдум. Биз эми үшүбөйбүз дейм. Алдыңа кетейин деп коет энем. Мен жакты карабай туруп эле. Анан Кудайга кылайын. Ушул жалгызымды жамандын жакшысы кылганча, жакшынын жаманы кыла көр деп тилек кылып алып, этек алдындагы жүнүн тутуп кирет. Мен бир аздан кийин салгам тамым жакпай калып, аны бузуп кайра жаңысын салып кирем. Там салганды, жол салганды ушунчалык жакшы көрөм. Тетиги Кошойдун кара тоосу жак өйүстөгү Торгарттын жолу менен Кытайга кетип бараткан сунум машиналарынын үнү кулган сайын дөңгө чуркап чыгам. Ошол жакты көпкө тиктейм. Ошол машиналардын биринин ичинде болуп калбаганыма ичим туз куйгандай ачышат. Андагы машиналардын баары жомоктогудай сыйкырдуу, керемет жактарга бараткансып сезиле берет. Анан аларды туурап мен дагы уңулдаган бойдон
жипке байланган таш машиналарымды сүйрөп алып карагай тартканы айдап жөнөйм. Агесте биздин оюнчугубуз аз болгон менен оюнубуз аябай көп эле. Азыркы балдардын оюнчугу көп болгон менен оюн аз. Эки токсоба. Түшөй дем алып чай ичкенге олтурабыз. Энем ошондо күндө айтса күндө түгөнбөгөн токсобалар жөнүндөгү аңгемесин баштайт. Ошол токсоба таңдын койлорунун башы тиги сулуу кайкыда шашпай жайылып жүрсө, аягы бу чечтебенин алдындагы сарт кечүүдө суу ичип турчу экен. Оми ушунчалык кою көп экен, Кудай сүйгөн кишилер ошондой малдуу жандуу болот тура балам дейт энем. Эмне биздин малыбыз жок. Кудай бизди сүйбөйбү дейм. Ок, антчы эмес, мени тыңдалай. Кудайга шек келтирбей каралдым. Кудай баарын сүйөт деп күбүрөнүп, ошол күнү кечке энем мен үчүн Кудайдан кечирим сурап чыгат. Чештөбү менен сулуу кайкынын ортосу бери дегенде эле 50 же 60 чакырым. Анан ошого да батпай, баш аяксыз чубап жаткан токсоба байдын кою эмне деген көп кой экени деги эле мээм жетпейт. Ошентип ат башыда 10-15 миң деген кою, миңдеген жылкысы, андан башка каптаган карамалы, жүздөгөн төөсү бар. Чирик токсоба, сарбагыш токсоба деген ат уйкаш, ити май жебеген 2 бай болуптур. Чирик токсобанын байбичеси 10 миң койду өңүнөн ажыратып тааныган, акыл эси тунук, зээндүү, чычканга кебек алдырбаган кыраакы, жаман жакшыны бирдей көтөргөн акылдуу жан болгон экен. Кайсы бир жылдын жазында токсобанын байбичеси туулганына 3 күн болгон эгиз тармал косусун жоготот. Ошондон 3 жыл өткөндөн кийин үстүнө карыш кырычык, башына майда тармал кара көрпө тебете ийген, жашы 30тан ой берген жаш жигит токсоба байдын үйүнө кудайы конок болуп түшөт. Байдын байбичеси жылкынын сүрөтүнөн салдыртып, жаш жигитти жакшылап коноктотуп, сапар карабаттан ары алдында суроо салган экен. Балам, алдагы башыңа кийген тебетейиңдин көрпөсүнөн таанып жатам. Мындан 3 жыл мурун тармал жүндүү 2 косумду жайыттан алдырган элем деп. Байбиченин кыраакылыгына аң таң калган жигит: "Обонеке, аныңыз чын. Бир жинди жээниме тебетейге ылайык тери тап десем, эгиз косунун терисин таап келиптирип болчу. Бирок кимден, каяктан келгенин сурабаганымды карабайсызбы? Болбосо бул тебетейимди кийбей бөлөк тебетей кийбейт билем" деп уятына чыдабай ээрдин кашын кармалап кейген экен. Ал эми сарбагыш бай токсоба эртең мененки түшкү, кечки тамагына бирден коз сойдуруп жечү дейт. Жыл өткөн сайын тамакка обору ачылып, козунун этине каниет кылбай, кой менен тайдын этин кошуп жеп, жылдан жылга семирип, жөнөкөй кыргыз аттары көтөрө албай калганда, кабелтең өгүз минип, бара-бара өчөйүп өгүз да көтөрө албай калганда, атан төө минип, төөлөр да жарактан чыкканда кошат сүйрөгөн чийнеге түшүп жүрчү болот. Токсоба жетер жерине жете семиргенде жаткан жеринен оонап тура албай, аркасына кабат-кабат жастык койдуртуп, башын эле өөдө кылганы болбосо, отура албай калыптыр. Этоор неменин сыртка чыкмагы кайдан? Түгөнгүр бай зааранын чоңунда, кичигинде олтурган эле жеринен кое бергенге өтөт. Байбичеси менен токолу өмүр бою бок сийдигин жаш баланыкындай жууп тасалап, туурулуп түлөгөн колдору суу менен кесиктен арылган эмес экен. Көрсө бул жомок эмес, чын экен. Чирик токсоба байдын кызы Толукежени кийин мен деле көрүп калдым. Мүчөсү келишкен, сулуу жан эле. Бизден 2 үй жогору турчу. Бирок анын бир заманда малы ат башыга батпаган токсоба байдын кыз экенине канчалык ишенейин десем да ишене албай кетчүмүн. Бүгүн ошону ойлоп олтуруп, малым дебегин, малың тоонун чымчыгы, талым дебегин, талың токой чырпыгы деген сөздү эстедим. Энемдин эрмеги күнүмдүк көрө окат. Менин эрмегим сарайдын артын айланып, трактористтердин жайында чөп чаап жүрүп ыргытып кеткен темир тесегин истемей. Ошолорду таап келип ойнойм. Иче карын аңтарып зымдарын чубайм. О Кудай, айланып кетейин, бар балаңдан, жок жалаңдан сактай көр деген энемдин кобураган үнүн угам. Антип эмне үчүн айтып атканын түшүнбөйм. Энем бир нерсе кылып атып эле анда-санда ушинтип кобурап Кудайга жалынып жалбара берет. Ар бир жалынган сайын ар башка тилек айтат. Энем эч качан эрикпейт. Анын мына ушул экөөбүздөн бөлөк жан кишисиз ээн сарайда эрмектешер бирөө жоктугуна карабай эрикпегенине таң калам. Эне такыр эрикпейсиң, кыйынсың дейм. Кудайым эриктирбейт. Кудайым бар эмеспи деп коет. Мен эригип кыштакка кетким келип атат. Эмне, менин кудайым жокпу дейм. Ок, кантет какма.
экинчи антип айтчу болбо балекетиңди эле. Кудай жок да киши болчу эле. Мен киши эмеспин, баламын да дейт. Тамтаңдабачы деп коет. Азыр да күйгүм кирген кездери арча бешиктеги үйүмдөн сыртка чыгып алып бир маал тоо жакты тиктейм. Кокусунан бүлбүлдөп күйгөн от көрсөм, ичим тызылдап, көзүмө ошол оттун жанында кобурап, ийигини ирип, мага Кудайдан тилек тилеп олтурган энемдин жанында ойноп олтурган өзүм элестеп, ичим аңтарылып, өткөн кеткеним жанымды эзип жиберет. Энем барында дүйнөм ай толгон асмандай толук эле. Ошол ай чет-четинен кетилип олтуруп акыры жок болуп кетти. Мен түнкү асмандагы ай жок жылдызга айландым. Энемдин ордуна ошол оттун жанына өзүмдүн тууган апам Нурбүбүнү да коюп көрдүм. Бирок магнитке тартылбаган алюминийге окшоп такыр эле жабышпай койду. Кыялымда канча аракет кылсам да апам менен өзүмдү ошол оттун түбүндө олтурган эне бала кылып билейлей албай койдум. Болбой койду. Болбойт экен. Айгыр алыш. Бир ирет жайлоодон балдар болуп бийик кырга чыгып барып, төмөндө бири-бирине канатташ тигилген боз үйлөрдү, кемегедеги казанды, мамыга байланган ээр токумчаны атты, суунун бери жагында оттоп жүргөн торпоктананы, кулундуу желелерди, кирип чыгып жүргөн аялдарды бир саамга карап туруп, анан таш тоголотуп киргенибиз эсимде. Ошондо бизди аялдар ойнобой омурткан гана сынып калган кагындар деп тилдеген. Чарадай таштарды жөн жаткан ордунан коскоп, омкоруп алып төмөн кулатканбыз. Таша дегенде көңүлү келбегенсип чайпала түшүп, жай ала салып, анан улам ылдыйлаган сайын ылдамдап, күйлөнүп алган соң тиришимдуктай үн чыгарып чимирилип, аңкилдеге атып, аңды дөңдү карабай атырылып, бир асманга чыгып, бир жерге түшүп чамгарактап, анда-санда бир көрүнүп, өңкүлдөгөн бойдон салып уруп баратып, так желенин түбүнөн түйүлүп өтүп, дүпетип торпоктун жанына түшүп, андан секирип зуулдаган бойдон сайга кирип жок болор эле. Жүрөгүбүз да таш менен кошо чуркап, дүкүлдөп баратып, желеге тиерге аз калганда кабынан ыргып кетип, кайра ордуна келип, кошо түйүлүп, кошо чимирик атып жүгүрүп олтурчу. Кулаткан ташыбыз боз үйлөрдүн бирине, мал жанга тийип ойронун чыгарса эмне болоорун ойлобой, ан сайын оюндун кумарына батып алган бизди боз үйдөн атып чыккан эркектердин өкүм айкырыгы мык каккандай кагып токтотчу. Эркектердин мындай айкырыгы бир жамандык болгондо же желенин түбүндө айгыр алышып аткан убакта чыгаар эле. Ошол жайлоодо мен чын эле айгырлардын алышканын көргөм. Жалы түйдөктөшкөн аңгитору желе жорто окуранып, желеге жакын келип чычып жиберип, өс богун өзү жыттып алып үрүкүп барып токтоп, анан шарт бурула калып кош курук атып, бир аз жерди айланып, колу менен жер чапчалап турду. Мунусу мына бул желенин жаңы кожоюну менмин деген эле. Бейлер удургуп, үргүлөп жаткан кулундар тура калып, тынчы кетип желеге ийрилди. Кызыкты ошондо кулабай тал көргөзтүбейм. Кыркылган жалы типтик өөдө көтөрүлүп, бейлердин арасынан суурулуп, көпкөн эки таноосунун ичи өрттөй кызарып, көзү жайнап, кулак кирпиктери тикчиип, качанкы бир ынак таанышын тапкандай жылпылдап, аңгиторуга ыктап, аңгиторуга соорусун сонуркаган бойдон такай берди. Кудай бетин көрбөй кал. Мына ошондо көзү чанагында кайнаган каш кайгыр түпкүчтөй ийилип, түтүндөй түрүлүп, жал куйругун сапырып, кулактарын куужуруп, мойнун кернейдей созуп жиберип, чаламандын чак түшүндө суроо сопкуту жок, капысынан үйүрүн, үйүр эмес эле үйүн, төрүн эле эмес төшөгүн тепсеп кирип келген аңгиторуга атырылып, жаалын чачып кое берди. Заматта жер астын үстүн түшүп, бетеге бетинен тилинип, кыртыш кырынан кырчылып, туяка жуурулган топурак тос болуп, жердин жетеси бадырап туш-тушка чачырап жатты. Адегенде чапчылашып, анан дактайган омуроолору менен бирин-бири дүппө койгулап, бири-бирине артын сала берип, аяктай туяктар менен жамбашталаштыра тепкилешип алышты. Анан бирин-бири жалдан тиштеп, жаактан тиштеп, буттан тиштеп, бирин-бири кажап тиштеп, канжалап, кысылжайын болуп чыга келди. Каны жини кайнаган каш кайгыр душманын улам жерге ныгырып, таптап, болгон күчү менен таш баскандай басып, баскан сайын аңгиторунун айласы куруп, жара чайналга жалынан шүйшүндөгөн кан салаалап, жаагылдый сарыгып көзүн каптап, эки таноосун каптап, басайын деп баса албай, турайын деп тура албай, кан тамырлары жарылып кетчүдөй барсайып,
шылынып кеткен терisi шалбырап, тизе сөөгү тоо пиястай ачылып, чөгөлөйүн деп чөгөлөй албай, тизелейин деп тизелей албай, Кашкайгырдын алдында калтырап, Кашкайгырдын алдында титиреп туруп берди. Кокус үйдүн ээси чыга калып ажыратып албаганда, аңгитору ажалын табат болчу. Ансыз деле ошондон кийин ал соо болбой калды окшойт. Энем экөөбүз эл жайлоодон түшөрү менен сарайын ээсине тапшырып берип, кыштакка көчүп келип, жаан жааган сайын жыртык тешигине гүл төгүп атып бүкүр кемпирдин жонундай дөмпөйүп, үстүнө уй түгүндөй өлүү чөбөсүп калган баягы бир бөлмө эски тамыбызга келип киребиз. Там Абдыраала таныкы. Кезинде башкарма, селсебет болуп жүргөн, казан аштуу, көп балалуу, бардар, кадырман адам. Ал бизге тууган. Жетим кемпир менен жетим бала башпаанек кылып турсун деп эски тамына киргизип алган. Жамгырдуу түндөрү эне бала идиш бүткөндүн баарын тамчыга тосуп, тынбай тыпылдап тамган иштеги тамчынын үйгө кире албай майда манжалары менен терезени чапкылап, куюп турган тыштагы жамгырдын ырын тыңшап жатып уктайбыз. 10-чу чырактын жарыгы менен жер талашып, шырдака боортоктоп жатып алып сабак жасам. Сабагымды бүткөн соң түндүн бир окумуна дейре Манас менен Коңурбайдын сайышын тартам. Карандаштын изин туш менен боеп дубалга илем. Эртеси кой дегениме болбой тарткан сүрөтүмө житин албаган энем жер сууга батпай уюн кезүүгө кошуп келаткан кемпири болобу, чалы болобу алдын тосо сүйүнчүлөп, кагылып кетейиндер, үйгө кирип баламдын сүрөтүн көрө кеткиле. Атан өлсө тайлак бар кому жерде калбаптыр деген ушул эмес байланайындар. Шакенин Манасты тартып салды деп далбастап, энемди токтото албай мен далбастап, музейге ээрчитип келаткансып көчөнүн кемпирчалын үйгө ээрчитип келатканына уялып үйдөн чыга качам. Курган энем андан кийин деле менин кенедей жакшылыгымды көрсө эле кимге барып айтаарын билбей, кошуна колоңдорго сүйүнчүлөгөнчө шашып турар эле. Биздин үйдөн 3 нерсе такыр үзүлбөйт. Алар туз, шереңке, керосин. Эсимде калганы бир пачка туз 7 тыйын, бир коробка шереңке 1 тыйын, 1 литр керосин 5 тыйын эле. Биздин көчөдө жашагандардын баары Манасты мага окутуп угушат. Анткени мен башка балдарга караганда такалбай, так, даана окуйм. Мага Манас окуган ушунчалык жагат. Батыраагы эле кечкирсе экен. Батыраагы эле баягы белгилеп койгон жеримен кайра окусам экен деп улам күн батчу жакты карай берем. Кечкирсе эле Манасыма чуркайм. Биздин көчөдөгү үйлөргө кирип, жоголуп, сонурка уккан чал кемпирлерге кырааты менен Манас окуп берип, батасын алып, жасаган кесмесин ичем. Азыр ойлосом айылдагы балдардын ичинен адамдардын эң көп батасы тийген бала мен болупмун. Эми кагылайын үйүңө барып эс ал, ошол жеринен бүктөп коюп калганын эртең келип оку деп токтотушат. Токтотмоюнча окуй берем. Жылдыз толгон түндүн бир окумунда Манасымды колтугума кысып алып, үйүмө кайтам. Энем ийигини ийирип уктабай күтүп олтурат. Окуп келдиңби Шакенбай дейт эшиктен кирерим менен. Өмүрбек атамкына окудум. Көкчө Алманбетти батырбай коюп Манаска келаткан жерине келдим дейм. О, көргөкчө, бузуклардын тилине кирем деп өлбөдүбү? Алманбет бабаңдын сөөгү биздин чеч төбөдө эмеспи деп энем бир үшкүрүп алып. Ошентип окуп берип жүр, алдыңа кетейин. Адам болор кишинин адам менен иши бар, адам болбос кишинин неси менен иши бар деп коет. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.